Урматтуу бүгүн Каралжайын тургундары 5 iyul 2017 жылы Каралжай өкмөтүнүн башчысынын шайлоо күнү өткөрүлөт. Ошо Каралжай өкмөтүнүн башчысына мен Кадыр Данияр Шеркулович өзүм дагы талапкерлигими көрсөтүп жатамын. Айыл өкмөтүндө 2006 жылдан азыркы күнгө чейин айыл өкмөтүнүн жоопту катчысы, азыркы убакта айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткарчу болуп эмгектенип эле жатамын. Эгерде айыл өкмөтүнүн башчысы болуп калсам, ушул айыл өкмөтүндө негизги ушул элдин талабы болгон, элдин ушул суроо өтүнүчтөр болгон эң орчундуу маселелерин биринчи кезекте чечүүгө аракет кыламын. Себеби дегенде бул таза суу маселеси, тазалык маселеси, табигый кырсыктыкты коркутуп жашап жаткан тургундарга жер маселесин чечип берүү. Ошондой эле ошол айыл өкмөтүнүн аймагында жашап жаткан жакыр үйлөрдө ошондой эле аракечтикке каршы, зомбулукка каршы, уурлукка каршы ошол маселелерди алдын алуу маселелерин чечүү дагы бир орчундуу маселе болуп келе жатат. Ошону менен бирге эле ушул айыл өкмөтүндөгү бирден бир ушул каралбай калган, колго алынбай калган маселелердин бири бул ушул жаштардын арасындагы маселелер, ушул жаштардын арасында бир жакшы ушул эс алуучу борборлорду, эс алуучу жайларды, парктарды ушул жаштарга ылайыктап берүүдө ушул алып кетип атыш маселелер, ушул маселелерди чечкенге аракет кылат элем. Эми бул маселелерди чечүүдө эң негизинен ушул айыл өкмөтүнүн 2017-2020 жылдарга чейинки ушул стратегия өнүгүү пландарын жалпы элдик коомчулук алып чыгып талкуулап, ошол стратегиялык өнүгүү планына ушул маселелерди киргизип, пландуу иш алып барууну чечип отурабын. Ошондой эле бул айыл өкмөтүндөгү негизинен муниципалдык кызматкерлердин азыркы убакта ошо мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат болуп жаңы мыйзам кабыл алгандыктан айыл өкмөтүнүн иштеген адистерди билимин өркүндөтүү боюнча дагы чоң жумуштар аткарат деп эсептейм. Себеби дегенде биздин айыл өкмөтүнүн аппараттын кызматкерлеринде дагы көптөгөн тажрыйбалуу адистер көп. Ал тажрыйбалуу адистер менен бирге эле ошол жаш адистерди алып, ошол айыл өкмөтүнө тартып, аларга да жаңы жакшы шарттар түзүп берүүдө ошол бирден бир орчундуу маселе болуп келет. Жакынкы күндөрдөн баштап ушул айыл өкмөтүнүн аймагында ушул Каралжай району боюнча деги эле Ош областы боюнча эң орчундуу, эң жакшы мамиле болгон ушул биздин айыл өкмөтүнүн алдында коомдук алдын борбор ачылып отурат. Коомдук алдын борборунун ушул аксакалдар соттору, аялдар кеңештери, жаштар комитеттери, АДРлер кеңештери дагы коомдук башталышта өздөрүнүн иштерин алып барып, бул багытта жандандыруу иштери жакшы жолго коюлду. Ал эми Каралжай районунун борборуна байланыштуу Каралжайынын өзгөчө ушул райондун көчөлөрүн жарыктандыруу маселелери, ушул райондук борбордук аба кирип атканда стадионду жарыктандырууну, спорттун классикалык түрлөрүнө ыңгайлаштыруу дагы чоң маселелердин бири болуп жатат. Бул маселе да ушул өз жолу менен чечилет деген ойдомун. Ошондой эле биздин айыл өкмөттө ушул дагы бир жакшы жактары, жакшы бир бюджетти өстүрүүгө, бюджетти кеңейтүүгө бир жакшы шарттарыбыз бар. Ал боюнча ушу ички резервтерди биз көбүрөөк пайдаланышыбыз керек. Ички резервтерди пайдалануу менен биз бюджетти кандайдыр бир эсебинен көбөйтүүгө бизге мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн мамлекет фондунун жерлери толугу менен катар менен кезек менен берилип колго алынып келе жатат. 4 жылдан бери ушул маселелер боюнча көп аракеттер болду. Азыркы күндө ошол
Memleket fondusun жерин мыйзамдуу түрдө Карабал жайынын тургундарына акцион, конкурс түрүндө берүү колго алынып, негизинен бул маселе чечилип келе жатат. Бирок ошентсе дагы жер маселесинде дагы бир инвентаризация жүргүзүп, айыл өкмөтүнүн бюджетине дагы киришке алууга чоң мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бул боюнча дагы аракеттер жүргүзүп жатат. Түйүнүчтүү мекемендар менен дагы иштерди аткаруу колго алынат. Ал эми айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигинде турган имараттар, муниципалдык менчигинде турган жерлер боюнча дагы айыл өкмөтүнүн ушу киреше бөлүгүн көбөйтүүгө мүмкүнчүлүктөр, чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Ал боюнча дагы өзүндө ошо комиссиянын биргеликте муниципалдык менчикти имараттарды, жерлерди квалификацияга бөлүп, ал жерлерди иштетүү, ал жерлерди иштетүүнүн жолдорун иш план бекитип, айылдык кеңеш сессиясына сунуштап, ал иш планды аткаруу боюнча дагы биз жакшы иштерди алып барат деп айтабыз. Биздин азыркы күндө ошол 35-36 объект, жер объект, стадиондорубуз, имараттарыбыз, социалдык объекттерибиз бар. Ошондо мунчаларыбыз, чайкаларыбыз да бар. Ошолордон кандайдыр эсепте ички резервтерге колдонуп, биздин бюджетке акча каражатын тапкырга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми бизге негизинен ушул коомдук алдын алуу борбору, ошондой эле аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары, көчө комитеттери, квартал комитеттерин иштерин жөнгө салууда бир аз аксап келүүдө. Бирок ошол комитеттердин иштерин, ушундай коомдук башкаруу уюмдарынын иштерин жөнгө салууга дагы толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, ушул аймактык коомдук башкаруу органдарынын иштерин жөнгө салабыз деген чоң үмүттөбүз.